Элет уулунан эл уулуна айланган химия илимдеринин доктору профессор Бектемир Мурзубраимов 1940 жылы Өзгөн районунун Ничке Сай кыштагында жарык дүйнөгө келген. 1956 жылы орто мектепти бүтүрүп, ошол эле жылы Ош менен химия биология факультетине кирип, 1962 жылы артыкчылык диплом менен аяктаган. Институтту бүтүргөндөн кийин жарым жылча мектепте иштеп, 1965 жылдан баштап Ошпиде ага окутуучу кызматын аркалай баштайт. Андан кийин институтта кафедра башчы, декан, проректор кызматтарында иштеп, 1998 жылы Ошмунун ректору кызмат ордуна шайланган. Агай бир эле ошол илим тармагында эмес, жетекчи катары, мыкты менеджер катары өзүн көрсөтүп, Ош мамлекеттик университетинин ректору болуп иштеп турган мезгилде университетти бир топ алдыга жылдырууга жетишкен. Белгилеп кете турган жагдай ошол мезгилде Ош мамлекеттик университети үчүн бир топ ошол окуу имараттары салынып, андан сырткары ошол жер участоктары университет үчүн өткөрүлүп берилген. Бул ошол биз Бектемир Мурзубраевичтин жеке өзүнүн кадыр баркынын ролу чоң болгондугун айтар элем. Ошонун натыйжасында биз бүгүнкү күндө Бектемир Мурзубраевичтен кийинки келген жетекчилердин учурунда Ош мамлекеттик университети өзүнүн инфраструктурасын жогорку деңгээлге көтөрүп жаңылаганга ушул кадамдары мындай бир негиз болуп калды деп айтсам болот. Академик Бектемир Мурзубраимов жетектеп турган 1998-2005 жылдарга чейин Ош мамлекеттик университетинин окуу усулдук жана илимий ишмердүүлүгүнүн өсүү динамикасы жогорулаган. Эл аралык кадыр баркы өсүп, окуу материалдык базасы чыңдалган. Университет 1998 жылы дүйнөнүн 17 илимий жана окуу борборлору менен байланыш түзүп, 2003-2004 жылдары дүйнөнүн 43 жогорку окуу жайы менен байланышкан. Тагыраагы АКШ, Англия, Франция, Германия, Индия, Туркия, Кытай, Корея, Россия, Казакстан, Өзбекстан жана башка өлкөлөрдүн илимий борборлору жана журдору менен болгон кызматташтык чыңдалган. Агайдын Ош мамлекеттик университетиндеги окуу материалдык базаны күчөтүү, илимди алдыга жылдыруу, сапаттуу билим берүү, ал үчүн эмне болуш керек? Эң биринчиден ошол окуу материалдык базалардын заман талаптарына ылайык келтирилиши жөн. Ошол биздин окуу имараттарыбыздын көбөйгөндүгү, ал жерде ошол тийиштүү шарттардын түзүү боюнча агайдын бир топ эмгектерин айтсак болот. Менин эсимде 2004 жыл бекен, жылдын жыйынтыгы ошол жылкы баягы социалдык мобилизациялоо жылын жыйынтыктоодо ошол медицина факультетинин жаңы корпусу ачылды. Ошол табиаттануу география факультетинде мындай балкондуу жана салтанат залынын ачылышы бул ошол социалдык мобилизация жылында өтө чоң көрсөткүч экендигин 2005 жылдын январында ошол Ошко келген ал кездеги президент Аскар Акаев аябай белгилеп, университеттин ошол мамлекеттин ошол социалдык жактан өнүгүүсүндөгү ордун белгилеген. Ошмуда бүтүрүүчү адистердин саны белгилүү деңгээлде өскөн. Бул убакыттын ичинде университетте 6 институт, 19 факультет, 100дөн ашуун кафедралар, структуралар болуп, адистердин сапаттык жактан даярдалышына өзгөчө көңүл бурулду. Факультеттер менен институттарды жетектөө үчүн тажрыйбалуу кызматкерлер, кадыр барктуу адистер тандалды. 1990-2000 жылдардын аралыгында университет кадр маселесинде сандык жана сапаттык жактан өсүш жасады. Эгерде 1998 жылы Ошмуда 1057 окутуучу, анын ичинен 13 илимдин доктору, профессорлор болсо, 2005 жылы докторлор менен профессорлордун саны мурдагыга караганда 4 эсе өскөн. Ош мамлекеттик университетинде агайдын чоң изи калды. Именно талим тарбия билим берүүдөн тышкары материалдык базаны аябай күчөтүп, Бектемир Мурзубраевич тушунда
иш менен кошо эс алууну кошо алып кетсин деген максатта Үмүт пансионаты алынды. Сөккөлдөгү Акбурай эс алуу борбору жана көптөгөн дистанттык борборлор ачылып, ал дагы ошол элдин жакыр катмарлары кейсе шаарга келе албайт, ошол жерлерден окусун деп дистанттык борборлор Сүлүктүүдө, Алай, Гүлчү, Каракулжа, ушул Баткен ушундай жерлерде атайын дистанттык борборлор ачылып, мугалимдерди ошол жерге каржылап барып өтүп, сабак өтүшүп, ушундай ачылган болчу. Материалдык база ачылганда студенттер үчүн атайын автопарк түзүлгөн. Студенттерди алар бекет ташып ушундай ачылган. Мен докторантурада жүргөн мезгилимде агай бир командировкага барып калып Москвада, ошол Звенигород шаарындагы Улуттук академиянын жыйындар залында отуруп эле чыгып кетти. Ошо концерт зал тиги буларды тартып келген, көрсө ошондо мына бул азыркы мына ИПКга келип калды, искусство факультетинин концерттик залын куруп аткан экен. Ошол жерде эле сүрөткө тартып, мону барарым менен ушундай кылып кичине өдө көтөрүш керек экен, ошондой эл көп атат экен деп алып келгенин билем да. Демек, кайсы жерде болбосун, ошо мамлекеттик университет ошонун базасына дагы күйүп жанып иштеген адамдардан болот. Билим басма борборлорунун ачылышы, Ошмунун жарчысынын үзгүлтүксүз чыгып турушу, илимий конференциялардын, семинарлардын, симпозиумдардын өтүлүшү, илимий методикалык адабияттардын пландык негизде басылышы, булардын бардыгы университеттин жетекчилигинин дайыма окуу жайдын илимге терең көңүл бургандыгын айгинелейт. Тарбиялык иштерге да өзгөчө маани берилип, бул жылдары Үмүт телестудиясы, Нур газетасы, Азия лидери, жаңы саясат дискуссиялык клубдары, элдик театр, Үмүт фольклордук тобу, Азия Ош, Заман эстрада топтору, Матани агартуу клубдары борборлор түзүлгөн. Университеттеги кирешенин стабилдүү өсүшүнүн натыйжасында жаңы объектилерди курууга финансылык каражаттарды жетишерлик деңгээлде жумшаган. 1998-99 окуу жылында Ошмунун кирешеси 19 миллион сомду түзсө, ал эми 2003-2004 окуу жылында Жордун профити 95 миллион сомду түзгөн. Башкача айтканда, киреше 5 эсеге көбөйгөн. Университетте жаңы окуу корпустары гана эмес, Ысык көлдө пансионат, шаар сыртында эс алуу жайлары, ботаникалык бакча, 2 мектеп жана 1 бала бакча, кампа имараттары пайдаланууга берилген. 2000-2001 окуу жылында университет студенттердин түрдүү окуу жана өндүрүштүк практикасын уюштуруу максатында 3 автобус, 2 микроавтобусга ээ болгон. Бектемир Мурзубраимов Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын академиги, Эл аралык жана Кыргыз Республикасынын инженердик академиясынын академиги, Борбордук Азия элдик академиясынын академиги, Эл аралык руханият сыйлыгынын лауреаты, 3-чү даражадагы Манас орденинин кавалери, СССРдин Илимдер академиясынын Курнаков атындагы медалынын ээси, Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгек сиңирген кызматкер, Кыргыз техникалык университетинин жана Ош технологиялык университетинин ардактуу профессору. Өзгөчө мага агай таасир калтыра турган эмгеги Мугалим өмөлү дарак деген китебин окуп жатып, агай өзүнүн китебинде коомдогу мугалимдин орду кандай болуш керек, мугалимдин кадыр баркы кандай деңгээлде болуш керек деп күйүп жанган эмгеги мага абдан чоң таасир калтырды. Бул эмгекти окуган келечек муундар дагы мугалимдик адистиктин кадыры кандай экендигин агай кеңири ачып берген. Мына ошондон кийин мугалим болом деген ар бир жаш жеткинчек мугалимдик кадыр баркты кандай алып жүрүш экендигин мына ошол агайдын эмгектеринен окуп үйрөнсө болот. Агай өзүнүн илимий ишмердүүлүгүндө жүздөгөн шакирттерди тарбиялап, алар учурда өлкөнүн өнүгүүсүнө салым кошуп, түрдүү тармактарда эмгектенип келишет. Жогорку билим берүүнүн күчтүү менеджери Бектемир Мурзубраимов Ошмуда жөнөкөй окутуучулуктан тартып, Ош гуманитардык педагогикалык институтунда, Ош технологиялык университетинде жогорку билим берүүнүн бардык тепкичтеринде үзүрлүү иштеди. Ошондой эле жогорку кеңештин 3 жолку депутаты болуп, бир нече маанилүү маселелерди көтөрүп, чечилүүсүнө салым кошкон. Мен агайдын аспиранты катары
агай жөнүндө көп нерселерди айткым келет. Мен ушул кандидаттык жумушумду аткаруу аралыкта агайдан илим ачууну гана үйрөнбөстөн, агайдагы болгон көптөгөн жакшы сапаттарды үйрөндүм десем жаңылышпайм. Мен биринчиден агайдан тактыкты, чынчылдыкты, адилеттүүлүктү, кичипейилдикти үйрөндүм. Агай ушунчалык чоң, өзүм академик болсо дагы, агайым ушунчалык кичипейил, боорукер аспиранттар үчүн аябай жардам берет. Ошон үчүн мен агайга ошол келе жаткан кутман курагы менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Бекемден соолук, үй бүлөсүнө бакыт, тынчылык каалаймын. Бар болуңуз агай.